2012 жылы чыгарылган объем жазылып атыр. Бир гана номери жазылып тур, жазып алыңыздар. Бул өтө чоң магын. КамАЗды көрүп алыңыздар. КамАЗ. Бул КамАЗдын прицеби дагы бар экен, баасы келишимдүү. Onun üstünde koşumça zaşlara kılıp koyuptur. Biz sizlerge erterek көрсөтүп берели. Тезинен жылып дегендей унаалар чыгып баратат, калып кетпейли. 2012 жылы чыгарылыптыр. $23.500 сурады экен. Biz bunun жанындагы КамАЗ селхозду көрсөтөбүз. 88 жылы чыгарылган, механика, баасы келишимдүү. Телефон номерди жазып алыңыздар. Biz бұл жақтағы унааны көрсөтөлү. Бұл КамАЗдын варианттары бар экен, 90 жылы чыгарылган. Валы стандартный экен. $7000 же башка унаага обмен кылат экен. Bu sarı КамАЗ. 91 жылы чыгарылган, $11.000. Bunun жанында дагы КамАЗ селхоз, $13.500. Bunun жанындагы бул прицеби менен турган. Прицеби менен кошо берет экен, көрүп алыңыздар. 89 жылы чыгарылган, $9.800. Bunun жанында 2002 жылы чыгарылган, баасы келишимдүү. КамАЗ 65-20 деп жазып коюптур. 2003 жылы чыгарылган. Жаңы КамАЗдан экен, $18.500. Biz бул жакта бул унааны көрсөтөбүз. $6.500 сурады экен, 93 жылы чыгарылган. 12 тонналык экен. КамАЗ 55.111 деп жазып коюптур, көрүңүздөр. Телефон номери. Урматтуу достор, бул жерде кран манипулярды дагы бир подписчиктерибиздин арасынан бир байкебиз сурады эле. Биздин телефон номерибизге дагы кайрылып сурады. Срочно керек болуп атат деген болчу. Бирок базарда бир эле бар экен. Ошондой болсо дагы биз сиздерге айтып коелу. 92 жылы чыгарылган.
6 tonnalуу состояниясы жакшы, $28.000. Вариант бар экен. Башка бир нерселерге алмаштырышы мүмкүн. Көрүңүздөр. Эми биз маннарды көрсөтөлү. Ман, Баф, Рено, ушул сыяктуу барлык узун Ош, Бишкек, Москва, Бишкек аттаган чоң унааларды сиздерге балдарын көрсөтөбүз. Бул DAF 2006 жылы чыгарылган автомат. $30.000. Сиздерди зериктирбейли, биз эртерээк өтөлү. Кийинки видеолар тартылып. DAF 95 2004 жылы чыгарылган. $27.000 экен. Bunun жанында дагы Ман DAF 105 460 France деп жазыптыр. 2012 жылы чыгарылган. $32.500. Прицеби дагы бар экен бул. Бирок бул жерде жок окшойт. Ошондой болсо дагы номерин көрсөтүп коелу. $23 тонналуу фура. Кыскача маалыматты жазып коюптур, ошондой болсо дагы. Volvo Alfa 480 деп жазыптыр. Оригинал 2007 жылы чыгарылган автомат. Бир эле хозяйники Кыргызстанда $48.000 суралыптыр. Volvo 460 пробег 750.000 км жүрүптүр. 2012 жылы чыгарылган механика. Горный тормоз деп жазып коюптур, көрүңүздөр. Bunun жанында дагы бир турат. DAF 105 460 $31.700 автомат. Bunun жанында Renault 2013 жылы чыгарылган расстановка болгон экен. Расстановка деп жазыптыр. Renault Premium деп жазыптыр бул жерде. 2012 жылы чыгарылган автомат, баасы келишимдүү. Бирок сонун экен, жакшы. Бир аз сиздерге убакыт алып калды окшойт, ошондой болсо дагы сабыр кылып көрүп коюңуздар. Урматтуу достор, акыркы фураны көрсөтүп коелу. Дагы фураны көргүсү келгендер болсо, комментарийге калтырыңыздар. Биз күн сайын эле базарда болобуз. Сиздерге кайра чыгарып беребиз дагы. Кабатыр албаңыздар. $46.000 суралыптыр. Мына көрүңүздөр.
мына ушундай бул жакта дагы өтө сонун манда турат. Кийинки чыгарылышта дагы тартып беребиз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, каналга жазылганды унутпаңыздар. Сіздерге пайдалуу маалыматтар жеткирип турабыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.